Үстүбүздөгү жылдын августунда Бишкекте 22.500 орундуу заманбап жаңы стадиондун курулушу башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Белгилей кетсек, президент 14-июнда Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Кыргызстан менен Тажикстандын курамаларынын ортосунда болгон беттешке барды. Бул биздин команда үчүн Азия кубогу 2023кө тандоо этабынын акыркы оюну болчу. Эки команда тең Азия кубогу 2023түн финалдык баскычына чыгышты. Беттеш аяктаган соң мамлекет башчысы улуттук кураманын кийим алмаштыруучу жайына кирип, команданы бул ийгилиги менен куттуктады. Садыр Жапаров көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн жагымдуу жаңылык, үстүбүздөгү жылдын августунда Бишкекте 22.500 адам батарлык заманбап жаңы стадиондун курулушу башталаарын билдирди. Жапаров белгилегендей, бул эл аралык мүнөздөгү иш-чараларды тийиштүү деңгээлде өткөрүүгө мүмкүндүк болгон көп функционалдуу спорттук арена болот. Бул Кыргызстанда футболду өнүктүрүү жана спорттун бул түрүн мындан ары жайылтуу үчүн зарыл. Бүгүн 15-июнда Ак үйдүн алдында нааразычылык акциясы өттү. Чогулгандар эркин айым өнүккөн өлкө. Атазов мандатыңды тапшыр деген жазууларды кармап чыгышты. Ак үйдүн алдына чогулган жарандарга депутат Шайлообек Атазов чыкты. Митингдин катышуучуларына чыккан Атазов чогулгандардын кадамын сынга алып, нааразы пикирин билдирди. Белгилей кетсек, акциянын катышуучулары Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун парламент жыйынында айткан сунушуна каршы пикирин билдиришүүдө. Шайлообек Атазов 9-июнда өткөн жыйында жаш кыздарды чет өлкөгө мигрант болуп кетишине чек коюуну сунуштаган. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 47 мекемеси жоюлду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Тиешелүү чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан кабыл алынды. Номер 47 мекемени жоюу чечими коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, Бишкек шаарынын инфраструктурасын жана соттолгондорду кармоо шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынган. Белгилей кетсек, номер 47 мекеме Бишкек шаарынын түштүк-батыш тарабында калк жыш жайгашкан аймакта жайгашкандыктан жанаша жашаган турак жайларда жарандарга ыңгайсыздык жаратып, жаза өтөө жайларын куруудагы заманбап талаптарга жооп бербейт. Ошондой эле номер 47 мекемени жоюу жол жобосун жүргүзүү үчүн тиешелүү комиссия түзүлдү.